Эгер Кыргызстандан көчүп чет мамлекетте отурукташуу тууралуу ой келип жатса эмне кылыш керек? Ансыз деле жыл сайын миңдеген кыргыз жарандары жер которуп жатышат. Мындан улам Бишкектеги үйдү сатып, чет өлкөдөн турак жай сатып алса болобу деген суроо жаралат. Келгиле анда эсептеп көрөлү. 2 бөлмөлүү батирдин баасы менен салыштыра турган болсок, $40,000 келе турчу батирлерди караштырабыз. Статистикага таяна турган болсок, көбүнесе кыргызстандыктар дээрлик 70% Россияга көчүп кетишүүдө. Андыктан алгач Россиядагы $40,000 батирлерге токтолобуз. Бул суммага жада калса Россиянын борбору Москвадан дагы турак тапса болот. Чынын айтканда чакан гана варианттар чыгат. Мисалга 1 бөлмөлүү апартаменттер, тактап айтканда аянты болгону 12 чарчы метрлик батирлер, анын 6 чарчы метри жатак бөлмө болсо, 3 чарчысы тамактануучу жай, калган 3 метринде кире бериш жана жуунуучу бурч салынган. Эми бул сумал батирлердин эки артыкчылыгы бар. Кечкисин бөлмөлөрдүн арасынан адашып кетпейсиң, экинчиси төшөктөн турбастан ашканадагы чайнекке колуң жетет. Батирдин ичине керебет менен отургуч араң батса дагы, анын ичине евроремонт жасалган деп турак жай агенттиктери ишендирип келишет. Эми дал ушундай батирлер $28,000 турат. Эгер 12 чарчы метрлик батирлер тар болуп жатса, андан чоңурактары деле чыгат. Ошол эле Борбор калаанын тегерегинен 18 чарчы метрлик 1 бөлмөлүү апартаменттер. Бирок ал студия. Андыктан 18 чарчы метрдин ичине ашкана, жатак бөлмө, жуунуучу жай дагы кирет. Бирок ремонту жок. Мындан улам кошумча каражат керек болот. Баш аягы мындай батирдин баасы $43,000 айланат. Борбор кала болгондон кийин таң калыштуу деле эч нерсе жок. Кезекти Санкт-Петербургка берсек, эгер ал жактагы аба ырайынан чоочула басаңар, турак жай ал жерден деле табылат. Мисалга, Шу шаары Кечи районунан 32 чарчы метрлик 1 бөлмөлүү батирлер бар. Негизги бөлмө 14 чарчы метр болсо, ашканасы дагы кичинекей эмес, 11,5 чарчы метр. Бирок борбордон алысыраак. Автобус токтой турчу аялдамага чейин 1 чакырым болсо, автобус менен метро станциясына чейин жеткиче иши кылса жолго убакыт көп кетет. Аралыктан сырткары дагы бир жагдай бар. Биз айтып жаткан үйдү колдонууга 2024-жылдын аягында гана беришет. Ал азыр курулуп жаткан маалы. Андыктан жактыргандар болсо күтүүгө аргасып болушат. Ал эми чыдамы жок. Азыр ушул жерден алам дегендер үчүн $40,000 20 чарчы метрлик батир табууга мүмкүн. Эми Россиянын 2 ири шаарында биздин чакан бюджет менен бутту кенен сууз албасак, баасы Бишкектеги батирлер менен бирдей турган региондор дагы бар. Краснодар шаары, жылуу түштүк тарап. Анын борборунда ремонт жасалган. 43 чарчы метрди чапчыган 1 бөлмөлүү батирди 19-кабаттан сатып алууга болот. Ашкана, жуунуучу жай, үйдүн коопсуздугу жана унаа токтотуучу жайы менен. Субтропикалык климат жана Кара деңизге чейин 120 чакырым жол. Биздин жердештер көчүп кетип жаткан экинчи мамлекет Казакстан. Жакыныраак жерин ала турган болсок Алматы. Ошол баадагы эле 2 бөлмөлүү батир табууга мүмкүн. Бирок шаардын борборунан эмес, чет жакада. Имараттын эскилиги дагы жеткен болот. Мисалга, шаардын кире беришинде 70-жылдары кирпичтен салынган 42 чарчы метр 2 бөлмөлүү квартиралар бар. Мындай варианттар шаардан сырткары жайгашкан. Биринчи кабаттагы балкону менен батир $38,000. Ал студия катары салынган. Тагыраагы тамактануучу жайы менен залы 1. Эгер шаардын ортосун ала турган болсок, $40,000 2 бөлмөлүү батир табуу мүмкүн эмес. Бул баага 1 бөлмөлүү квартиралар келет. Болгондо дагы жаңы тургузулган имараттарда. Андыктан ремонтуна өзүнчө каражат сарпталат. Ошентсе дагы өлкөнүн борбор калаасы болгон Нур-Султанда аталган каражатка тапса болот. 1 бөлмөлүү эмереги менен мыкты салынган батирден тартып 3 бөлмөлүүгө чейин шаардын чет жакасынан сатып алууга мүмкүн. Баалардын салыштырмалуу арзан болушуна тынымсыз салынып жаткан көп кабаттуу үйлөр себеп. Ошондой эле катаал климаттагы өз ролун ойноп турат. Бирок Астанага караганда Ташкенттин аба ырайы кыйла айырмаланат. Өзбекстан биздин жарандар жер которуп жаткан мамлекеттердин ичинен 3-орунда турат. Шаардын кире беришинде $40,000 жада калса 3 бөлмөлүү, бирок эски үйлөрдү тапса болот. 66 чарчы метрлик совет доорунда салынган. Жанында мектептер арбын болгону менен борбордон алыс жайгашкан. Ташкент аянты боюнча Бишкектен 2 эсе чоң, андыктан жол узак болот. Ал эми шаардын борборун карай турган болсок, 45 чарчы метр 2 бөлмөлүү ремонт жасалган. Чакан балкону менен хрущевка $39,500 турат. Чынын айтканда ремонту жок. Эскилиги жеткен 42 чарчы метр 2 бөлмөлүү батирди ушул эле райондо $33,000 тапса болот. Чет өлкөгө көчүп кетүүнү каалагандардын дагы бир бөлүгү Турцияны тандашууда. Менталитети, тили окшош, жагымдуу аба ырайы, деңиз, жайык жээк, курорт жана үйлөрдүн баалары асман чапчыбайт. Жада калса өлкөнүн эң ири шаары Стамбул жана анын айлана тегерегинде дагы $40,000 толгон токой турак жай табууга болот. Мрамор деңизинин жээгинен 2 бөлмөлүү батирлер келет. 1 бөлмөлүү батирлерди айтпай эле койсок болот.
Мисалга 32 чарчы метр, 2 бөлмөлүү, эмереги бар, көлдөн 100 метр алыс. 3-кабатта балкону менен $26,000 сатып алууга мүмкүн. Ошол эле райондон керек болсо 3 бөлмөлүү, ашканасы менен залы бириктирилген батирди $34,000 тапса болот. Бирок бул райондор Стамбулдун борборуна чейин алыс экенин унутпагыла. Дээрлик 30 чакырым. Ал эми борбор жакта турак жайлардын баасы 50,000ден жогору эсептелет. Эгер сиз мисалга курорттук зонада Анталияга көчүп кетүүнү кааласаңыз, анда $40,000 жетиштүү болот. 13-кабаттагы 60 чарчы метр 2 бөлмөлүү апартаменттер $38,000 чапчайт. Көл жээгине чейин 8 чакырым, шаардын ортосуна чейин 6 чакырым. Квартира сатып алган учурда анын жаңы кожоюну Турцияда жашап туруу укугун 2 жылга алып, аны андан ары узарта алат. Бирок үй азырынча тургузулуп жатат. Ал колдонууга 2021-жылдын соңунда берилет. Кымбат эмес турак жайды Европанын батышынан дагы сатып алса болот. Мисалга, Черногория, Утеха шаарында 40 чарчы метр, 1 бөлмөлүү студия деңизге караган күнөстүү террасасы менен $42,000 турат. Ошол эле Черногорияда Сутамореден $44,000 вилланын тең жарымын сатып алууга болот. 2 кабат, ар бири 30 метрден, 2 тамактануучу бөлмө, 3 ванна, 2 террасасы менен 60 чарчы метр. Бирок көлгө чейин чынында 1 чакырымдан алыс жол жүрүш керек болуп калат. Бул жайдан үй алган адам жашап туруу укугуна дагы ээ болот. Кемчилигин дагы айта кетсек, жакшы жумуш табып же бизнести өнүктүрүү оор болот. Анткени Черногорияда жумушсуздук өтө чоң көйгөй. Испаниянын Аликанте шаары дагы жагымдуу жер. Кумдуу, суусу тунук көптөгөн жайык жээктер туристтердин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Болгону $42,000 87 чарчы метр 3 бөлмөлүү квартира сатып алууга мүмкүн. Бирок имарат өткөн кылымдын 60-жылдары салынган. Андыктан ремонтко муктаж. Ошентсе дагы 2 балкону, тамактануучу бөлмө, террасасы менен бар. Көлгө чейин 4 чакырым. Бирок, биринчиден чет өлкөнүн жараны болгондон кийин батир үчүн киреше салыгын төлөп туруу абзел. Анткени Испаниянын мыйзамы боюнча эгер батирлерди чет өлкөлүктөр сатып алышса, анда ал киреше катары бааланат. Экинчиден, аталган өлкөнүн жарандыгын жана жашап туруу укугун алуу оңой эмес. Европадагы салыштырмалуу дагы бир арзаныраак шаар Болгария. Ири шаарларда эмес, чакан курорттук зоналарга токтоло турган болсок, $40,000 жетиши керек. Мисалга, Солнечный берег деп аталган шаарда эмереги бар, 54 чарчы метр. 4-кабаттагы кароолчусу, ороосунда бассейни бар 2 бөлмөлүү апартаменттер келет. Көл жээгине чейин болгону 400 метр. Ушул эле акчага Солнечный берег шаарында жада калса 3 бөлмөлүү 80 чарчы метрлик квартираларды алууга мүмкүн. Бирок кайра эле жакшы жумуш табып, жашап туруу укугун алуу кыйын. Эгер такыр эле башкача жайды жана климатты эңсеп турсаңар, анда Таиланд туура келет. Айрыкча Тай булуңу менен белгилүү болгон Паттайя шаары. $40,000 1 бөлмөлүү, эмереги бар 40 чарчы метр квартираны алса болот. Бирок жашап туруу укугун алууга бул жетиштүү эмес. Ал жакта $300,000 турак жай алгандан кийин гана отурукташа аласың. Акыры биздин жердештер көчүп жаткан дагы бир жерди айта кетсек, аз болсо дагы айрым жарандар Доминикана өлкөсүнө кетип жатышат. Пальма, аппак кумга толгон жайык жээктер, жылуу аба ырайы, меймандос эли өзүнө тартып турат. Эң башкысы, капчыкка дал келген турак жай табууга мүмкүн. Сосуа аттуу чакан шаар анчейин белгилүү эмес курорт. Мындан улам квартиралардын баасы дагы төмөнүрөөк. Шаардын борборунда 50 чарчы метр, 1-кабаттагы 2 бөлмөлүү батир $32,000 турат. Короосунда бассейн дагы бар. Океанга чейин 1,5 чакырым. Кызыктуусу, шаардын чет жакасындагы жана борборундагы квартиралардын бааларында анча-мынча гана айырмачылык болбосо, бирдей эле. Анын үстүнө бул жакта батирлерге караганда жер тилкелери көп сатылат. $32,000 400 чарчы метрди коттедждер арбын салынган аймактан сатып алса болот. Жер алган соң каалаган үйдү тургузууга мүмкүн. Ал эми сиз кайсы мамлекетке жер которот элеңер? Өз пикириңизди жана ойлоруңузду комментарийге калтырсаңыз болот.